Салам достор, YouTube каналым катталуучулары. Бүгүн биз сиздердин суранычыңыздар боюнча даам программасы Өмүрбек Текебаев агайыбыздын келип отурабыз. Мен жумушум ошол үйдүн башына алып чыгып, камырды жаят элем. Анткени шат менен чыгыш керек эле да. Адамдардын ошол өзүнө жараша тамагында дагы бир аз башкача болот деп ойлоп калдым да. Анан Айгүл белекти акча түрүндө алганды жакшы көрөт. Ал 36-да үйленбей жүрөт. 2 айга чейин айнып кетсе, убалына каласың. Мен университетти бүткөн да Айгүл 1-класска. Айгүл видеозвоноктон мага айтып турат эле, тигиндей кыл, мындай кыл, өчүр депчи. Убада да берип койгон да, түрмөдө абдан убадаларды берген. Эми балдар деле мен үчүн электорат да. Аны мындай ачык деле айтып койсоң болот, а бирок айтат, Текебаевдин слава жери жана кичинекей кыз экен. Бир нерсе кыл, ошол кызды илет кыла. Салам достор, YouTube каналым катталуучулары. Бүгүн биз сиздердин суранычыңыздар боюнча даам программасы Өмүрбек Текебаев агайыбыздын келип отурабыз. Барыңыздарды биздин экранга жакындап отурууга чакырабыз. Кызыктын баардыгы алдыда. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Айгүл айым, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Биздин ушул даам программабызга конок болуп бергениңиздерге чоң рахмат. Алгач эле мындай суроо. Бүгүн биз эмне тамак жасайбыз? Бул тамакты biz tandap aldık. Bu tamak hamur pulao деп аталат. Палоо. Мен жаш кезимде өмүр бою эсте сакталып калган окумуш даамы бар. Анткени өзгөчө, анткени ал кезде жумасына балким 2 жумада бир жолу, жумасына бир жолу эт жейт элек. Холодильник жок. Анан этти кесип, туз сээп, анан илип коет эле, жана кийимдерди илгендей кылыпчы. Анан кургаганча ал курттап да кетет эле. Анан биз бычакты алып алып, ошол курттарын терет элек. Биздин жумушубуз. Жеңил болгон ошо, мен эсимде бар ошол нерсе. Анан кургап калгандан кийин эч нерсе коркунучтуу эмес. Ал каалаганча тура берет эле, кургаганда ушундай болот. Бул кургай эле экен, ал тарашадай болуп, каттуу болуп калат. Көпкө чейин тура берет. Холодильник жок кезде кыргыздар азык-түлүктү ошентип сакташкан. Ошону талкалап койсо, аны гүл азык деп дагы тез даярдала турган тамак катары колдонгон. Эми түшүндүрүп билем, ошол кезде күрүч жок беле. Анан бүт эле камырдан жасайт элек. Камырдан да кесме кесип, анан аны күнгө жаят элек. Мен жумушум ошол үйдүн башына алып чыгып, камырды жаят элем. Анткени шат менен чыгыш керек эле да. Ой, мен шамдагай бул тезде чыгып келет деп мактаса чуркап, чыгып жайып, чымчыктан калган эди. Анан кийин ошону талкалайт элек. Бул жерде эме болуп турат. Аны эмеге салып, ошол жанагы кездеменин үстүнө ошону шалчан, ошонун үстүнө алып келип алды эле чарчынын. Анан биз уруп мындай талкалайт элек. Азыр эми бул фабрикадан чыккан кесме. Анан ошону эмедей кылып майдалап талкалайт. Будайдай кылып туруп. Анан аны казанга салып алып, кызарганча курuyт эле. Куруган жагынан биз жардам берет элек. Калган процесстин баарын апам жасайт. Ооба, апам эжем жашайт эле. Чоң эже деп коебуз. Апамдын бир тууганы бар эле. Апам раматлык ал кезде жаш экен. Ал колхоздун таласынан чыкпайт эле. Эртең менен 6-да туруп кетип, кечинде 10-га келип иштейт эле, ударник эле. Анадан компартия менен колхоздун башкармачылыгы мактап, ударник деп сыйлык берип мактап койсо, ошол эртеден кечке эле кетмен чаап иштеп жүрө берет. Ошондой заман эле да. Акча үчүн эмес, ошол мактоо, признание, ошол эл арасындагы статусуң үчүн эле иштей берет эле. Компартия ушундай кырдаалды түзгөн. Адамдар ошо элге керектүү болойлук, элдин көзүнө көрүнөйлүк, элдин жакшы сөзүн угайлык деген негизги кыймылдаткыч
күч болчу да. Анан ошону кызарта куруп, даяр кылып коет элек. Анан демек бизге сүрсүгөн эт керек. Сүрсүгөн эт. Буну азыр курубуз, Айгүл айым. Азыр курубуз. Бул чучукту алдын ала бышырып алыш керекпи же кандай? Алдын ала бышырып алдык. Эми азыр убакыт жок, эми чучукту бышырганын баардыгы билсе керек. Анан Сүрсүгөн чучук бул дагы. пияз. Азыр өмүргө айтпады, эт катып калды деп. Каткан эле эт эле, мен кичине аны сууга жууп даярдап койдум. Даярдап да сууга жууп, туздарын алып, даярдаганга бир аз жумшак болуп калыптыр, болбосо каткан эле экен дейт. Анан бул этти азыр сүрсүгөн этти да табыш кыйын. Мындан раматлык Айгүлдүн апасы дагы Воронцовкада жашашат. Айгүлдүн ата-энелери ар дайым ошол өзүң айтып берсең, эт даярдап. Алгач бөлүштүрүп алалы. Ким эмне жасайт? Мен эмне жасайм же мага жумуш калбай калыптыр. Сиз анда конок болуптур. Сиз анда эт тураңыз. Айгүл айым, сиз анда пиязыңызды турабы? Ошону айтып берсең. Алгач ушул тамакты сизге ким үйрөттү? Бул тамакты эми кыргыздын ар үй бүлөсү жасаса керек. Тамакты эми азыр может быть серия жасаса керек бул тамакты. Сүрсүгөн этти менин мамам, апам раматылык түтүнгө булатып сүрсүтөт эле бул этти. Мен үчүн атайын сүрсүтүп коет эле. Анан Айгүл барганда берип жиберет эле. Мамам жакшы көрөт деп. Ошо тоок этинен, уй этинен, жылтын этинен баарынан сүрсүтүп даярдап коет эле. Анан Өмүрбек тамшанып жейт эле. Камыр плов жасайт элек негизинен. Балдарга жакпайт. Бул Айгүл экөөбүздүн тамагыбыз болуп калды. Эми үчүн дегенде ушул даам, сүрсүгөн эттин даамы, камыр пловдун даамы биз үчүн майрам болот да. Ошон үчүн бул балалыктын даамы деп айтсак дагы болот. Мен үчүн бул балалыктын даамы. Мындан өткөн таттуу мындан өткөн даамдуу тамак жок. Анан эң негизгиси ушул тамактын даярдалышына биз дагы катышат элек. Биз билебиз ушул күнү биз ушундай тамак жасалат деп келип күтүп, кол кабыш кылып, чуркап, от жагып, казанда кууруп камырды, тамдын башына алып чыгып, жайып, талкалап, баарыбыз колубуздан келген ишибизди жасап катышат элек. Бирок баардык ингредиент деп коебуз, ушулар даяр болгондон кийин калганын эжем же апам жасайт эле. Ушуну бүгүн дагы мына баары даяр болгондон кийин калганын Айгүл жасайт. Анан мындай да биздин үйдө биздин үйдө эт башкача курулат. Биздин үйдө нан, мен Акмандагы айттым, башкача жабылат, коңшулардан айырмаланат. Анан Айгүл дагы мына кийин келгенде байкады, эмне үчүн силердики башкача депчи, коңшулардыкынан башкача. Чамасы адамдардын ушул өзүнө жараша тамагында дагы бир аз башкача болобу деп ойлоп калдым да. Анан сразу эле билип коет, силер жасап турсуңар депчи. Мен карындаштарым жасайбы, эжем жасайбы, баарымдай окшош жасашат да. Жаңы келин болуп барганда ошо сразу эле бул кыздын наны, бул апамдын наны деп айырмалап коет элем. Анан Акманда коронный акманский курдак деп коем да. Балдарым да аябай жакшы көрөт. Акманга барганда ошо Гүлбареже бар, апамда ошо курдакты аябай даамдуу кылып жасашат да. Башка жерден да башкача андай жок. Башкача да өзгөчө, даамы да өзгөчө. Анан ошо сен үйрөнө алдың, башкача да. Үйрөнө албадың, бир аз окшоп кетет. Меники кичине картошка сезилип калат. Канча эмне ошол айтсаңыз, эмне ушунчалык сүйүүсүн коюп же бир башкача рецепттер менен жасайбы? Билбейм кандай. Эч нерсе деле жок мындай орчундо. Ошо меники анча болбойт да. Ошол жерде жашап, ошол жерде жүрсөң, мисалы көп үйрөнөт элең. Айгүл Акманга барат. Бир аз жүрөт, кайра келип калат. Жок, сүзүгө эле жүрөбүз, бирок Айгүл жасайт, бирок баары бир конок да. Конок. Азыр мен жасагандай эле барып аралашат, калганын ошол Гүлбара ошол жерде кыздар колун тийгизбейт. Келин, улуу келинмин да. Жашы боюнча менден бардыгы абысындарым улуу. Анан апам
Жок, бул мен улуу келин деп мени төргө отургузуп коет эле. Жолу башка деп. Анан берки асымды мен жеңеде дейм, мени жеңе дейт, мен аны Гүлбареже дейм да. Анан баардыгы таң кала беришет, неге сен Гүлбареже деп айтасың деп атынан. Мен кантип айтам, менден улуу болсо деп, анан мен Гүлбареже деп чакырып, оозумда ошого үйрөнүп калган. Ошондой. Алгач мындай суроо болот да, айтсаңыз агай, кантип таанышып калдыңыздар? Бир эстеп көрбөйлү. Эми мындай учурда тагдыр кошту деп коет да, башка сөз айта албайсың. Мен ал кезде ушул Москвада СССР жогорку советинин Республикалар Совети деген палатасы бар эле, ошол жерде депутат болуп иштеп жүргөм. Союз ана тарайт, мына тарайт деп, анан сактап калыш үчүн анан республикалардан ушул делегацияларды жөнөткөн. Мен ушул делегациянын катарында бар элем. Анан бир күн эле түшүп кетип атсам, вахтадан айтып калышты. Кыргызстандан жаштар сурап атат деп. Анан чыксам, ушул кыздар билет ала албай, ошо Бишкекке учуп кетишибиз керек эле, билет барбы деп турган экен, анан таанышып калды. Айгүл ортактарын узатканы келген экен. Кайра эле бул Айгүл Хмельницкийге кетти. Украинанын Хмельницкий деген шаарында окуйт экен. Анан таанышып, байланышып калдык. Анан ошентип болду. Бул 91-жылы болуп аткан окуя. Анан ошентип отуруп 94-жылы биз кайра Бишкектен жолугуп калдык. 96-95-жылы турмуш курдук. Айгүл айым, агай романтик беле? Алгачкы белектери же гүлдөрү, сөздөр эсиңизде калдыбы? Арада канча 22-23 жыл өттү. Романтик. Эми мындай белектерди деле мен асанан өзүм алам. Айгүл белекти акча түрүндө алганды жакшы көрөт. Эмнеге? Билбейм, мен алып келсем эле жактырат, сен акчасын берип кой. Өзүм базарды кыдырып тандап алган жагат. Азырда ушундай. Настроениясы бузулганда ошол магазинди же базарды көздөй жөнөйт, өчүн ошол жактан. Өчүн ошол жактан чыгарат. Мен үчүн романтик. Романтикмин. Биринчи белегим менин оюмча тиги көчөдөгү художник тарткан Айгүлдүн портрети болгон. Арбатта экөөбүз таанышып, ээрчишип, басып жүрүп, анан мен романтикмин да. Анан көчөдө художниктер олтурган экен. Жаныңызда беле, же жаныңызда жок беле? Кантип көрсөттүңүз? Телефон? Жок, чогуу жүргөм. Чогуу таанышкан күнүн эртеси ошол жерден жолугуп, сейилдеп, басып жүрүп, анан сүрөтүн тартыртып, белек кылгам. Бирок белегин алганды унутуп кетип калган экен. Мен 4 жыл шкафта сактап жүрдүм. Анан азыр ушуну көргөзөм, мынакей. Мен сактабайт элем дегенде. Кудай сезимдер болбогондо, эгер Кудай ошондой элемди аныктап койбогондо, бул сүрөт болбойт эле дейм. Мына азыр ар эткендигине байланыштуу бир эмени айтып берип коеюн. Анан эми ар бир аялдар биринчи эле көргөндө сүйүп калгам, сүйөм, күйөм, жашай албайм деген дуккусу келет. Анан Айгүл, эми мен баары бир 12 жаш чоңмун да. Анан жаш кыз. Анан ачык сурай албайт. Эмче сен сүрөттү сактап жүрдүң? Эмче сен сүрөттү сактап жүрдүң? Дей берет да. Анан мен айтам, Айгүл, билесиңби? Мен ошондо 60 рублей төлөгөм. 60 рублей абдан чоң акча эле 91-жылы. Анан ошону кантип ыргытып жүрөм? Сиз да сезимдер менен ойнопсуз да, айтып коесуз, сүйгөн үчүн сактап жүрдүм деп койсоңуз болбойт беле эмне? Эми тамаша да, тамаша. Билет, тамашалап коем. Демек бул алгачкы белек болгон турбайбы? Абдан жакшы. Кантип мындай эркелетесиз Айгүл айымды? Эми бир эле сөз үйдө деле айтам, телефондон деле айтам, телефондо жазылып да турат. Айгүлүм деп коем. Кайдан мындай бир эле сөз Айгүлүм. Айгүл дагыңыз үчүн Айгүлүм. Я. Алгач келин болуп келгениңиз эсиңиздеби? Айгүл айым.
келин болуп элестеттиңиз. Автоунаадан түштүңүз, кандай автоунаадан эле? Айтып бере кой. Мен айтып берем. Айгүл ертең паспортыңды алып келіп, үйлөнөбүз деп айттым. Доверенность бракосочетания директоруна звонок кылып, мен ертең депутат Текебаевмын, мен ертең Танапис убагында барам, үйлөнөм деп айтып койдум. Анан эртеси келсек, директор өзү бүт сотрудниктери мындай тизилип туруптур. Начальство келет дегендей болуп. Анан экөөбүз эле бардык, өзүлөрү күбө болушту, өзүлөрү жасап беришти. Анан кагазды алып, Айгүл өзүнүн опера балет театрында мода көргөзмөсү болуп аткан экен. Коллекциясы бар, Айгүл тигүүчү да. Ошол жака кетти, мен кайра Танапис бүткөндөн кийин жогорку кеңештин жиналышына келдик. Кечинде Ысыкөл гостиницасы анда иштейт эле. Эң үстүндө бир рестораны бар эле. Бар деп коет эле. Ошол жерден экөөбүз белгилегенбиз. Биз үйгө барган, эми бул формальность болгон, үйгө жөн эле. Шан шөкөтү жок. Мен жаман көрөм ар кандай процедуралардычы. Делегация жөнөтмөй, делегация тозуп алмай, подарок белек бермей, алмаштырмай жаман көрөм. Ошону мен тарс этип чечтим да. Анан ошол кезде госсекретарь мамлекеттик катчы Жумабек Ибраев деген болгон. Анан ошол айтып берет эле, "Өмке, сени үйлөгөн менмин, билип жүр. Сени үйлөнткөн менмин, билип жүр" дей берет эле. Таң калсам айтат. Ошол доверенность бракосочетания директору мен аялым дейт. Атын унутуп калдым. Бир күнү кечинде келипти, бу кандай депутаттар өзүлөрү закон жазат, законду буза берет. Текебаев деген бирөө звонок кылып, эртең үйлөнөм, регистрация кыласың деп атат. Мыйзам боюнча 2 ай күч керек. Мен эртең ага айтамын. Урматтуу депутат, Кечирип коюңуз. Кечирип коюңуз. Мыйзам боюнча 2 ай күчүңүз керек. Демди айтты дейт. Анан мен аял. Ал 36-да үйлөнбөй жүрөт. 2 айга чейин айнып кетсе, убалына каласың. Дароо үйлөнүш керек деп анан айтып, ошо регистрация кылып койгонбуз. Болбосо үйлөнөт белең, үйлөнбөйт белең. Бир Кудайдын өзү үйлөт деп тамашалап калдым. Агай, ушул көп жыл бою үйлөнбөй жүргөнүңүзгө эмне себеп болду? 36 жашта. Качан? Азыр үйлөнбөй жүргөн көнүмүш болуп калды. Азыркы балдар бизнес жасайм, карьера жасайм деп жүрөт. Бүгүн бул кадимки көрүнүш. Ал кезде үйлөнбөгөндүк үчүн налог бар эле. Мектепте мен мугалим болуп иштегенде бойдок налогун төлөйт элем. Канча төлөйт элеңиз? Азыр эсимде жок, азыр эле 1-2 сом болсо керек, бойдок налогун менден кармап калат эле. Ал кезде Компартиянын, Совет мамлекетинин саясаты адамдар тезирээк үйлөнүп, анан балалуу болуп, мындай эл көбөйсүн деп, согуштан кийинки эме го мындай тилек дегендей да. Анан жаш үй бүлөлөргө көмөк көргөзүлөт эле. Балдар төрөлсө аларга мындай көмөк көргөзүлөт эле. Жаш үй бүлөлөргө квартиралар балким мындай өз кезеги менен берилет эле. Эми ал кезде мамлекет күчтүү болгон, бай болгон, анын өзүнүн идеологиясы болгон. Ошол кезде үйлөнбөй жүрүш үчүн адамдын өзгөчө мындай характери болуш керек да. Анан эми мен айтыңызчы. Анан Айгүлгө айтам, Кудай сени бешенеме жазып койгон экен, сен чоңоюп, мектепти бүтүп. Мен университетти бүткөндө Айгүл 1-класска барганда, анан айтам, мен үйлөнүп алганда биздин үй бүлө болбойт эле. Айгүл айым айтсаңыз, Өмүрбек Шекерши менен таанышып, анын үстүнө депутат, анан өзүңүздөн 12 жаш улуу, корккон жок деңиз турмуш кургандан? 25-ке келип калгам. 25-те кыз болсо. 25-ке келип бул деле баарын билип калган. Анан Айгүл айтып калат, депутат деген эмне экенин мен билбейт элем дейт. Чын эле ал кезде адамдар депутат деген эмне экенин эч ким билбейт эле. Билбейт эле.
бир жумуш экен деп кесип катары эле. ооба кесип катары эле мындай азыр эми депутаттар жылдыз болуп атпайбы? Депутатсыз тийиптер турмушка депутатсыз той өтпөйт, депутатсыз башка иш чара өтпөйт. Анан алар жылдыз өзүнчө эле. Эмнеге ошондой айланып, жылдызга айланып калышты депутаттар? Айтыңызчы агай. Эми биздин биринчиден эми биздин өлкө коррупцияланган өлкөлөрдүн катарына кирет. Колунда баары статусун көтөрүш үчүн, кээ бирлери бизнесин коргош үчүн, өнүктүрүш үчүн. Бул жашыруун эмес, мындай депутат болуп жүрүп, депутаттын ушул мандатын маңызын өзгөртүүдө да эл үчүн, эл ушундай кабыл алат. Бирок негизги функциясы ошол эле мыйзам кабыл алат, анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Бирок андан башка дагы эл өкүлү деген өкүлчүлүк функциясы бар да. Анан ошол өкүлчүлүк функция бир өзгөчө бир мындай статус. Мен айткандай ансыз той өтпөйт, ансыз жамандык, жакшылык өтпөйт. Өзүнчө эле бир мындай аксакал деп коелук. Анан кээ бирлер аны мындай пайдалануу жол жоболорун таап алып, депутаттыктын ушул баркында кетиришти. Бирок ошого карабастан баары эле азыр топурап деге депутат болобуз деп аракет кылып атат. Мен жана айткандай шаты менен секирип чыгып, тамдын башынан жерге секирип түшөт элем, кичинекей кезинде. Анан мен жумушум дедим. Анан алып түшкөндөн кийин дагы муну биз талкалайт элек. Бул мындай палоо болгонуна байланыштуу майдараак болуш керек экен. Күрүчтөй болуп майда болуш керек. Күрүчтөй. Мен азыр эми бул мындай майдалап атам. Аны ал кезде ошол эмеге жана материал үстүнө жайылат да. Ошону кеп туруп эле, байлап туруп эле бесинде уруп талкалап коет элек. Балдар эми оңой көрөт да. Апамдар талкаласа колдору менен абайлап ушинтип талкалайт эле. Мынакей. Биздин эфир салканса апаңыз жөнүндө айтканбыз. Апаңыз кандай келет? Апам мен жана айткандай, жаш кезимде колхоздун талаасында эле өттү да. Апам бар экен биз билбейт элек. Мен энем баласы болгом. Чоң энемден. Ошол эле мени ээрчитип айылдарга алып барып ушинтип жүрөт эле да. Анан атамдын эжеси менден кийинки инимди бөлүп алышканда 3 эркек бала элек. Энем мен, кичинекей инимди эжем, анан кичинекейин Алмаз деген иним бар, анан апам. Деш өзлөрүнчө тамашалашып бөлүп алышкан. Анан мен энемди ээрчип эле ушул айылдап коноктор эрке бала болуп калдым да, ошол. Анан энем айтып, апам айтып калат эле ошол. Жаман эркелең, анан энең жакшы кайненесин мактайт эле, жакшы киши эле. Анан барып настроениең бүтүп жаңда салып, ыйлап, эми кичинекей 1-2 жашта болсо керек да. Кетем дегенде ошол көтөрүп алып тиги тамактын бышканын күтпөй эле коноктор үйгө келе берет эле деп. Мен да ошол жиним ошо эмеде кармайт окшойт да, тиги тамак бышайын деп. Анан кичинекей кезимде. Бул өспөгөндөйсүз да, мүнөзүңүз коорс, мындай кабагыңыз ачылбагандай, мындай күлбөгөндөйсүз да. Жеңе жашоодо деген кандай мырза, айтыңызчы, кандай ата, кандай жолдош? Мен юмористмин. Мен тиги жеңем айсынчы, жок, жеңем айсынчы, айтыңызчы. Кандай үйдө? Мен юмористмин. Кожобек бул жакта эле калат. Бирок бардык нерсенин ору бар да. Мен мектепте иштегендиги үчүн, мектепте тиги абдан серьезный болушум керек. 30-40 бала. Анан алар менен эртеден кечке иштейт элем. Жумасына 40 саат деп коет, бул эртеден кечке. Түштөн кийин дагы иштей бересиң. Албетте аларга олуттуу болушум керек да. Жеңемен уккум келет да, жеңе айтыңызчы кандай? Жеңем майды кызытаткан окшойт. Мынакей. Эми муну азыр эмеге куруш керек болот. Мына көрүп алдыңыз да? Тиги айылда курганда казанга салынып эле
ошол жерден бир эле идиштен бүтөт да. А бул жерден буга курган ыңгайсыз болгондуктан өзүнчө куруп алып анан кийин бул жакка салат. Жакшы курулат да. Анда жакшы. Кийинки процесстер сизге тапшырайлы? Тарынбайсызбы бизге? Жүз отура берели? Жүрүңүз агай, биз май биз алабыз да. Айгүл айтсаңыз, көбүнчө үйдө кандай тамактарды суранып мындай жасап берчи, бүгүн ушундай тамак жейт деп калат агай? Көп сурабайт тамак мындай. Кандай тамак жасап берсем, ошону жей берем. Тамак ылгабай турбайбы? Ылгабайт тамак. Ошо эти туздуу болуп жакшы курулса эле болду. Анан эми жакшы көргөн тамагы ошо камыр палоо, ашты жакшы көрөт, ошо курдак, ушундай тамактарды жакшы көрөт. Анан угуп калдым, ошо абакта жатканда тамак алып берип беришиңиз турбайбы? Анткени мына бычак кармагынан эле билдим да, тамак жасарбайт экенинчи. Анан эми ошол жакта жатканда тамак бышырып жейчү экен, анан айтып берсеңиз, көбүнчө кандай сезимдер болду? Аял киши катары, 4 баланын атасы, бир туугандар, эл дегендей. Эми кыйын убактарда болду андай. Аны эстегимде келбейт. Ошо Өмүрбек жатканда ар түрдүү тамактарды контейнерге салып, ошо биринчи күнү муну жейт, экинчи күнү муну жейт деп салаттардан кошуп жасап алып барат элек. Анан жанында да жаткандар бар да. Ооба. Алар менде бөлүшөт, аларга өзүнчө аш заказ кылып, же манты заказ кылып, көп кылып алып барып берет элек. Ошо жумасына бир күн бир жолу тамак киргизет элек. Агайда телефон жок беле ал кезде? Жок, телефон жок. Бир жумада бир жолу жол жогот белеңиздер. Телефон бар эле. Мен эгерде тамак жасайт элем, картошка кууруп. Жасайт белеңиз, Жумурта кууруп. Оңой эмелерди. Айгүл видеозвоноктон мага айтып турат эле, тигиндей кыл, мындай кыл, өчүр депчи. Видеозвонок аркылуу. Мыйзамсыз болгону менен барыбыр мен ошол эптеп алып кирип алган элем телефонду. Звонок кылып сурап жасап турат элем. Ал убакыт өткөрүш үчүн. Тамак Айгүл өзү айткандай баары даяр алып барат эле. Микроволновкага коюп эле, калаган убакытта мындай жылытып жей берет эле. Анан убакыт өткөрүш үчүн кээде тамак жасашка мындай. Ошол жерде үйрөндү да кээ тамактарды жасаган. Менин бир жаман адатым бар. Анткени биз кичинекей кезде ошол тамак пишип атканда очоктун чоң казан жанында отурат элек. Анан печканын эмеси кыпкызыл болуп сыйт эле, капталычы. Анан ошол жерге атам эмени кесип берет эле ар бирибизге. Анан ошону алып туруп мындай чаптап коет эле. Анан күйүп бышып кетип түшүп калганда жете элек. Андан таттуу мен мындай этти көрө электим да. Анан ошентип жаман үйрөнүп калыптырмын. Айгүл ушинтип бышырып атканда эле акырын кел. Назира таң калып атса керек. Жок, агай эркек эмне ошол жерден да көрсөтүп атат. Мындай алып жеп коет эле. Айгүл башында урушуп жүрдү, мен антпе, уят депчи. Буга жетпейт. Чала була бышкан эт, ысык, даңдуудай, Анан урушуп жүрдү, анан сен эт калтырасың деп. Кийин ошону билип, 100 грамм, 200 грамм эттимде көбүрөөк. Ашыкча салып коюп, билем да теңин жеп кетет Өмүрбек. Мен айтып калатым, Айгүл азыр жаман көрүп атасың. Бир момент келет, мен жок болсом, ушул эпизод, ушуну эстеп каласың деп, анан чын эле кийин айтат, түрмөдө отуруп калгандан кийин бир нерсе эле жетпейт, кандай болот да, тамак жасайт, эч ким басып келбейт, эч ким сурабайт, эч ким башын салбайт. Бул жаккачы кандай болуп атыптыр депчи. Бул өзүнчө рахат. Анан өзүнчө эле мындай жалгызсырап эле калдым дейт да. Анан ошондо мындай
Мен естіптір да. Өмірбек мырза айтсаңыз. Раматылық апам да айтып қалады, бұл өмірі кішкенекей кезінде айылға, туғандарға барғанда барлығы білішеді екен. Уже ет қуырып жатқанда еле жана Атайын. Түшті айтады, тарелкаға салып еле. Өзі біз жақты ошондай емет біле. Алып келіп береді да, құрылған етті. Құрылғанына кішкенекей біздің үйде ошо балдарға Атайын, балдарға атайын беретелер да. Башында ұшып жүрген, кейін көніп қалдым. Өмірбек Чиркеш, айтсаңыз, Варшавадағы болған окуя, Кыргызстандағы абакта жаттыңыз. Анан эми ушундай алтын ай болгон жеңем деле кучактап эле таттуу тамактарын жеп эле үйдө отурсаңыз болбойт беле? Шайлоого барбай. Я, сиз айткан жоксузбу жеңе? Эми айтып эле атабыз. Эми ал кезде сизде бир эле максат болчу да, агай, айтсаңыз мына баабактан чыксам, кенен басып жүрсөм, үй бүлөмдүн эле жанында болсом деп эле. Айтпай койду дейсизби? Ошо бир эле кыялыңыз болгон да. Бир эмес. 1000 жолу айтасыңдар. Чыксам башкача болом депчи. Мен бир нерсени байкадым. Адамдар баары бир сабак албайт экен да. Бир жыл, бир топ убакыт өткөндөн кийин эле кайра тиги эскичесинен кетет. Макул деп коелу эле, башы менен. Анан кийин могу шайлоо, саясат деген шайлоодо. Менен барбайын эле деп дарданып жаш балдарга былтыр өткөрүп бердим. Быйыл да өткөрүп берип барбайын эле деп аткам да. Анан ситуация ушундай болду. Партиялаштар сиз барбасаңыз болбойт деп мындай туруп алышты да. Элчи болуп кетет экен дегенде жана биздин партиялаштардын арасында жана Сталин өлдү дегенде эле болду. Эми партия эмне болот? Кимге таштап кетесиз? Эми партия жок болот деп. Анан адамдар айтып атты да. Эми аны айтса бир ай айтат, бир жума айтат, анан кийин эл деле түшүнүп калат деп айтып атты да. Бирок аны айтып аткан адамдар өзгөчө адамдар эле. Мен түрмөдө жатканда көп адамдар жүз буруп качып кеткендери да болду да. Анан ошондой убакта качпастан биздин партиялаштар Айгүлдүн жанында туруп, сот болсо 2 жыл сот болду да. Сотко митингге барат. Башка Текебаев чыксын деп митингге урушса, ал жерге келишет бүткүл Кыргызстанда. Анан алардын пикири мен үчүн маанилүү эле да. Ошолор айтты да, биз сага күйүп жүрсөк, күрөшүп жүрсөк, анан жеке жанын жыргалы деп таштап кетип каласың. Анткени ситуация ушундай. Эгер мурун кетсем дагы, мынакей ушундай система түздүү, система өзү иштей берет деп. Системанын ташын талкан кылып, жөн эле талкан кылбастан бул туура эмес жол болгон. Бул Кыргызды туңгуйукка алып келип, ген ушундай жол болгон деп тарыхый айыпты биздин мойнубузга илип атканда, ошону менен макул болгондой, өмүр бою күрөшкөн баалуулуктарыбыз бул жаңылыш экен деп андан баш тартканга барабар болуп калат эле. Анан ушинтип айтсам, анан Айгүл мен саясаттан кетем, мындай өзүбүз үчүн жашайлык деп жүргөн эле да. Анан даже Айгүл түшүнүп, жок, сен барышың керек экен деди да, намыстанды да. Анан мен оюмча ушу аялдар абдан намыстуу келет да. Эмне үчүн барып эле аялдар үйдө главный болуп калат? Бар айтат да, 50-60 кана өткөндө аялдар главный болуп калат деп. Анткени аялдар үй бүлө үчүн, үй бүлөнүн мүчөлөрү, балдар үчүн, ата-энелер үчүн эң көп күйгөн ошолор болот экен. Аларды караган, жардам берген ошолор болот экен. Анан ошентип отуруп алар үй бүлөнүн ушул намысы үчүн жашап калышат экен да. Анан кийин Айгүл жалдырап ким жакшы сөз айтат экен, ким саламдашат экен, ким телефондон звонок кылып коет экен деп адамдан көзүн карашын издеп калат да. Ошондой кезде жанында жүргөн адамдар кетпесин, турсун, качпасын деп атса, алар да Айгүлгө кымбат болду да, алардын ой пикиричи. Мен мынакей азыр айтып койгум келет. Европанын кайсы бир өлкөлөрүнө мен посол болуп бара турган болуп калдым да. Анан социалдык тармакта жазып атты, болду эми сиз
Өмір бойы күрөштүңүз, эми ушундай тынчыраак жумушка барсаңыз деле эл түшүнөт деп жазып атты. Анын көпчүлүгү айтат, бир ай айтат, бир жума айтат, 2 ай айтат, анан унутат. Анан туура түшүнүшөт деди. Эми башка адамдар болсо мен аларга эч нерсе жакпайт. Алар айта берет, анан унутуп кала берет. Жанагынтип 3 жыл бою ысыкка биз менен кошо ысып, суукка кошо тоңуп жүргөн адамдардын ишенимин, алар бир нерсеге ишенген да. Анан ушул ишенгенин ишеничин жокко чыгарып, аларды ээн талаага таштап, анан эң негизгиси мен жана айткандай, тарыхый жаңылыштык катары өзүбүздүн өмүрүбүздү моюнга алган, бул эми мындай мүмкүн эмес эле да. Анан ошону Айгүл түшүнгөнүнө мен абдан кубанычтамын да. Мен ичимден ушул саясий күрөштү каалап эле турдум. Анан Айгүлдү карайм, эмне дейт экен деп. Убада да берип койгон да. Түрмөдө абдан убадаларды берген. Анан карасам өзү түшүндү окшойт. Анан кийин жок, бар. Утсаң да бар, утулсаң да бар. Деп мага наказ берди. Мен абдан сүйүндүм, кубандым. Анан абдан бактылуу болдум. Менин жанымда мени түшүнгөн, менин намысым, партиялаштардын намысы, өзүнүн жеке намысы, үй бүлөнүн намысындай кабыл алгандай аял болуп калыптыр деп түшүндүм да. Башында эле Айгүл айым ушундай беле, же сиз менен жашап ушундук тарбиялап алдыңызбы? Темир аял деп мен азыр айта алам, ушундай беле. Айгүл эч билинбей эле бала чаканы карап, кийимин жууп, аларды окууга жөнөтүп, тамак жасап, эч сөзгө аралашпай эле жүргөн. Анан мисалы мындай тамактын жанында тура берсең, анын дамы сиңип калгандай эле, аралашып жүрсөң тиге саясатты мындай билип калат окшойт да. Анан мен камалгандан кийин билдим да. Анан Искен Афиджанов деген адвокат мага келет. Сурайм да, Айгүл кандай? Айгүл кандай десем, жок, Айгүл дейт, партияны кармап турат, жалбыракты кармап турат, тигини кармап турат, баарын билет экен, митинг уюштуруп атат, тигинти ойлоп коюмчу. Мен Айгүлүмбү же башка Айгүлдү айтып атабы депчи. Эмнеге ал ошол бир качестволорун, бир лидерлик эмесин сезге бердиңиз беле ошол кезде чогуу жүргөнүңүздөрдө? Же билдирбейчимизби? Билдирбейт эле. Жок, мен оюмча эме. Айгүлдө бар. Эми биздин үйдө жанагындай четкое разделение да. Жумушту. Мисалы Айгүл мусорду алып чыгам десем, алып чыгарпайт эле. Айгүл эшикке чыгартып коеюнчу десем, чыгарткан эмес, өмүр бою чыгарткан эмес. Болбосо экинчи этаждан сыртка чыксам эле ошол мусор таштай турган жер бар. Ошо мусор челекти алып чыгып таштатпайт эле. А мен дегенем бар, депутат деген бул популист да. Мен азыр эмени мусорну эмени ящикти көтөрүп чыксам, анан журналисттер, соседтер көрсө, ой бул кандай жөнөкөй адам деп айтсын деп, анан эле көтөрүп жөнөп калсам, жок деп, эч ким көрбөсүн деп, мисалы Айгүл мындай аны жасаткан эмес да магачы. Көп иштерди мисалы мага жасатпайт. Анан кийин өзүнүн мындай түшүнүгү бар да. Өзүнүн түшүнүгү бар да. Жаңы айтсаңыз, агай үйдө кандай ата, кандай жолдош, балдарына кандай ата бололду? Эми улуу кызыңыздарды турмушка узаттыңыздар, Кудай буйруса, кайната деген статуска азыр көчүлө турат. Тайне деген жакында статуска болосуздар. Эми Өмүрбек камкор ата. Үйдө тамаша көп, өзү айткандай. Балдарын ошо бир нерсени айтарын астында ошо тамашалап, ошого бир историяларды айтып берет да. Сразу мындай бол, тигиндей бол деп алыстан баштайт. Анан улуу кызым, балдарымды көп кичинекейине көп аралаша албай калды. Кичинекейинде тарбиялаганга. Кичинекей кызын, ошо кичинекей баласы менен кызын ошо кичине моюнуна чыгарып алды, эркелетип. Сөз да айтпайт, бир нерсе деп койсоң, Айгүл сен өзүң айт деп четке туруп алат. Эми
Эми балдар деле мен үчүн электорат да. Анан злой полицейский, добрый полицейский деп бөлүнүш керек. Мен добрый болгонду жакшы көрөм. Анан Айгүл балдар айтып койбойсуңбу, урушуп койбойсуңбу деп. Анан ошол ишти мындай Айгүл жасайт да. Мен жагымдуу нерселерди айтам, анан маанилүү нерселерди айтам. Абдан маанилүү нерсени гана. Абдан маанилүү нерсе азырынча боло элек деп койбойм. Анан мен муну тамашалап айтып атам, бирок кыргыздын педагогика сөзү ошондой. Апанын айтканы бок, атанын айтканы ок деп коет го. Аталар мындай майда чүйдө ишке аралашып, ар дайым эле мындай акыл айта берген эмес, анткени анын сөзүн мындай баркы кетет. Адамдар бирөөдөн сүрдөп, балдар бирөөдөн сүрдөп, бирөөдөн мындай чочулап, бирөөнүн пикирин атам эмне дейт деп туруш керек да. Анан алда аялына кошулуп күндө тарбиялап, күндө алар менен ак энеге айтышса, үйдө мындай авторитет болбой калат. Кээде айткың келет балага, өзүңдү мындай карманасың да, анткени биздин кыргыздын педагогикасы ошондой. Айтпай тарбиялаш керек. Эртеби кечпи өзү билет деп тарбиялаш керек. Анан жактырбаганыңды мындай балдарга мындай билдиресиң. Керек болсо 1 ай, 2 ай, 3 ай мындай сүйлөшпөй койгон, көңүл бурбай сүйлөшпөй койгон учурлар да болот. Анан балдар өзүлөрү билип, менден кечирим сурашпайт. Мисалы, Айгүлдөн туура эмес иш кылган болсо, мындай келип кечирим сурашат да. Экинчи мындай кылбайбыз деп. Бирок 2-3 ай өткөндөн кийин унутуп кайра эле ошону башынан баштай беришет. Айтсаңыз, мына абакта жатканда жалгыз болуп калдыңыз да. Кимден кеңеш сурадыңыз? Кимге кайрылдыңыз? Анткени сиздин кеңешчиңиз агай болчу да, туурабы? Үйдөгү маселелер, балдардын окуусу, билими дегендей. Ошол кездеги. Мен сурадым кеңешти. Свиданияга киргенде кеңешип чыгам. Кандай иш кылабыз, эмне кылабыз деген. Ошо балдар тууралуу, үй тиричилик тууралуу, ошо өмүрүмдөн кеңеш сурап турдум. Эми Айгүл азыр айтпай атат, Айгүл жана Матахара деген разведчица эле болду да. Телефондун түрлөрүн издеп табат, мындай бармактайын. Алгач мүмкүнчүлүк болгон жок да барбашка. 6 ай, 7 ай мүмкүнчүлүк болбойт. Анан Ошол учурда зонага көчкөндө эми телефондун түрлөрү бар. Бул конфеттеи бар, плиточный шоколадтай жалпагы бар. Жоопкерчиликти мойнуңа алат экенсиң. Каяктан күч келгенде билбей калат экенсиң. 6 ай бул кишини көрбөсү үчүн аябагандай бир тозук болсо керек э? Айына 1 жолу, 2 жолу кирип атты. 2 айда 1 Свидание. 2 айда 1 кийин. СИЗОдо 2 айда 1, айына 1 жолу, айына ушундай бар. Анан эми ошол жердегилер айтат да, абайлап сүйлөө, камера бар, баарын угуп турат, баарын көрүп турат деп. Анан ушундай сүйлөшкөндө тиги мындай кулакка ушинтип кулакка сүйлөшүп каласың да. Анан менин адвокаттарым кирсе деле алар деле кулагын тозо берет эле да. Адвокаттарым кыздар да. Алар кирсе деле менин кулагыма шыбырап, аякы кулагына шыбырап. Айгүл экөөбүз жанагы комната свидание деген жери бар, ал жерде покрываланы алып туруп башыбызга мындай жаап коюп анан сүйлөшөт элек да. Анткени эми кеңешчү сөздөр жанагы ооба кеңеше турган сөздөр бар да. Анын уккан болсо алар кандай пайдаланат, сага каршы пайдаланат атпайбы? Защитанын эффективдүүлүгү мисалы жок болот. Мен мисалы жанагы Айсара биринчи сотко келем деп айта берет экен да, Айгүл келбесин, келсе ыйлап жиберет. Аны көрсөм мен да жашып кетем. кишиге кызыңыз э? Анан менин жашып турганымды камералар тартып алса, сен эмне үчүн жашап атканың, сен жан дүйнөңө кирип, эч ким мындай анализ жасабайт да. Бачара мына шорду тиги тордун ар жагында туруп мындай ыйлап турат. Десе абдан аянычтуу, мындай өтө мындай аянычтуу көрүнүп кетесиң деп, анан Айгүл ошону мындай шыбырап айтасың да, тиги даярдап кел, айт депчи. Аны мындай ачык деле айтып койсоң болот. Бирок айтат, Тикебаевдин слава жери жана кичинекей кыз экен. Бир нерсе кыл, ошол кызды ыйлаткыла. Анан бул кошулуп тиги ыйлагыдай деп, тигилер спецслужба операция жасап коюшу мүмкүн да. Бир нерсе кылып ыйлаткыла деп. Ошол жерде турган солдаткабы, башкагабы. Анан Айсара келди ошондо? Айсара келди, чыдап
абдан мындай эрдик кылып ошол чыдап турду да көгөрүп, мен байкап турдум, Айгүл катты инструкция берген экен. Ошо көгөрүп, муздак сууга секире тургандай болуп ушинтип отурду. Мен кучактайм дейт, ягыраакта бергейт, кучактырбайсың. Жок, анда мен көрөм, ыйлабайм дейт. Ыйласаң анда бардыгыбызды чыгарып кетсе, мен ыйлабайм деп болбой өйөрлөнүп барды да. Брифингизде мага келгенде да Айсара жөнүндө айткансыз, бирок Айсара ал кезде 5 эле жашта болчу да. Азыр бой жетпейт, чоңуз болуп калды. Азыр бир аз чоңоюп калды, азыр тамак жегенде аны чакырабыз, көрөбүз. Ал өзүнүн эмесин, ал өзүнүн кезегин күтүп турат комнатасында. 4 балаңыз бар экенин баарыбызга эле маалым, анан бирок нейдир ушул сиздин сүйүүңүз Айсарага да эмнеден улам? Же курактагы кээде мындай бала болгон сезимдерди ойготот экен да? Моюн бербейм дейсиң, жашкачы. Бирок акырындап адам бардык нерселерди кайра карап, жана перезагрузка дегендей башка шкалалар менен өлчөп калат экенсиң. Анан улам карыган сайын балдарга башкача мамиле кылып каласың. Өзгөчө мына Айсара кичике кызым. Анткени 36 жашымда үйлөндүм да. Анан Айсараларды көчөгө жетелеп чыгып калсам, небереңизби деп сурашат эле да. Мен эле эмес, айланын чөйдөгүлөргө деле ал ушундай айырма чоң, небереңизби деп калат эле. Анан ошого да чоң ата, мен бир эле убакта кызым да болду, бир эле убакта неберем да болду десе болот да, айырма чоң. Анан чоң аталарына кандай эркелесе мага ошондой эркелейт. Эми улуу балдарды анча мынча урушуп кээде мындай жазалап да коет элем. Бул аны билбей чоңойду. Анан кээде сүйлөшүп калабыз да. Мына Айсара, мен мындай урбай, балдарды урбай чоңойттум деп айтып атсам, сиз мен ургансыз дейт. Анан жан болуп кеттим, Айсара. Сен башка бирөөлөр сурасаң айтып көрбө. Анан качан десем, бир жолу мойнумдан кармап, мындай чыгарып койгонсуз дейт эшикке. Анан эми бир чоң адамдар сүйлөшүп атканда кетпей туруп алса керек. Анан мойнунан кармап, мындай сыртка чыгарып койгон экен, ошону айтат, бир жолу ургансыз дейт. Анан кандай десем, ошо мойнунан кармап, түртүп эшикке чыгарып койгонсуз деп. Келечекте ким болот? Ошол урушпаган адамга бир жолу ошол катты тийип, эстеп, таарынып жүргөн экен. Бир сураганда ошону айтып алды да. Ал эми тынбай жаза жеген тентек балдар бар, аларга тиги аялдардын сөзү менен айтканда ал дары да, дары. Унутуп калышат эле. Кандай кесипти аркалайм деп ойлойт? Кыялдары сүйлөшүп көрдүңүз беле? Деги эле балдарды кесип таңдоодо отуруп сүйлөшөсүзбү? Эми Айсара тынбай өзгөрөт, анан биз айтып калабыз. Мен аны дарым деп коебуз да. Анткени аны менен эми сүйлөшүп, эркелетип отурсаң, тиги көңүлүң көтөрүлүп, жумушта болгон проблемаларды унутуп, эс алып каласың. Анан мен жүрөгүм бир аз ооруп калган убакыт болуп калган, анан ушуну дарым деп коет элем да. Анан я ваше лекарство деп өзүн абдан маанилүү сезип, анан ошол милдетин аткарган атайын мага күндө келет болуш керек, ар нерселерди айтыпчы. Анан врач болосуң десем, жок, мен врач болбойм дейт. Анан ар нерсе, мороженое сатам деп да көрдү, ветеринар болуп күчүктөрдү дарылайм деп да көрдү. Эми алар интернеттен, фильмдерден эмнени көрсө, ошого мындай кызыгып жүрөт. Анан биз Айгүл экөөбүз мындай врач бол деп абдан катуу профориентация берип атабыз. Акыркы кездерде мындай ошого мындай макул деп эми бизди аябпы же сыйлаппы, анан макул дей турган болуп алды. Эмеге байланышпаган врач болом дейт. Канды көрбөгөн, анан укол сайбаган врач боломон деп атат. Балдарыңыз өмүрүн берсин. Агай, эми бул жашооңузда канчанчы шайлоо болуп калды? Бул 7-чи. Бул 8-чи парламенттик шайлоо.
Бұл 8-ші парламенттік шайлоо. 2007 жылы, ал кезде сілер жаш болушуңар керек, Атамекен партиясы менен Ак Жол деген партия атандашкан. Біз көп жерлерде утуп алганбыз. Менен таптакыр утуп алдык деп айта албайм, тең ата болуп чыкканбыз. Ак Жол түштүктө күчтүүрөөк, биз түндүктөрүндө күчтүүрөөк болгонбуз. Өткөнбүз. Бирок биздин жеңишти жокко чыгарып, башка өтпөй калган 2 партияга берип өткөрүп койгондо, ошол шайлоону кошкондо, биз аны өзүбүздүн жеңишибиз деп эсептейбиз. Мен азыр 8-ші шайлоого кетип атам. Биздин партия былтыр гана өтпөй калды десек болот. Бирок анын аягы эмне менен бүткөнүн анан кийин баарыбыз билебиз. Кыскасы биздин партия ар дайым жеңишке жетип жүргөн партия. Эмнеге эле баары эле депутат болосу келет? Ушундай суроо болду. Баары эле депутат болосу келет го. Баардыгы эле кызматка эле умтулушуп. Батыш өлкөлөрүндө депутаттык рейтинги боюнча бир 10-чу, 11-чи турат экен да. Эң биринчи врачтар, юристтер болуп анан кете берет, анан 10-11-чи жерде турат, орун алат. Бизде бул ушул рейтинг боюнча биринчи. Мен жана айткандай, биздин өлкөдө биринчиден менталитет бизде башка, бизде фонд менен жашайт. Биз мынакей ушундай элдин тагдырын чечкен үй-бүлөбүз деген абдан эле маанилүү да. Бул бир. Экинчиси, биз коррупциялашкан өлкөбүз. Депутат болуп тууган уруктарга жардам берген, өз бизнесине жардам берген мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анын жашырыштын кереги жок. Ал үчүн дагы. Бирок мен мынакей азыр шайлоочуларды көрүп турат, айткым келет. Жана бюджеттен акча урдаган депутат, ал депутат болгонго чейин эле урдаган. Анан депутат болгондон кийин бузулуп, анан урдайт экен деген ал болбогон сөз. Депутат болгонго чейин эле тендерлерге катышып, жол куруп, көпүрө куруп, же башка иштерди кылып жүргөн адам анан депутат болуп келип калса, анын ишин дагы кеңири масштабта жасайт болгон эле да. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял каяктан чыгат дегенде, ал мурун эле ошондой болгон. Депутат болуп келген азыркы созывда деле канча аялдар бар, мугалимдер бар. Алар кандай келсе, так ошондой болуп эле кетип атышат азырчы кайра. Анан ошон үчүн депутат урдаш үчүн депутат болуп келет деген менин оюмча туура эмес. Депутаттык бул статус. Кыргызда муну мартаба деп коет. Биз жана фонд менен жашаган адамдарбыз да. Өзүң жылаңа чачка жүрсөң дагы, тойду дүңгүрөтүшүң керек. Көчөгө бир жакшы кийимди кийип, жакшы машинаны минип жүрүшүң керек. Мындай эл көзүнө деген ушундай түшүнүгүбүз бар, ушундай менталитет, маданиятыбыз бар. Бул биз эле эмес, казак туугандар деле, өзбек туугандар деле баары эле ушуну менен теге оройт экен. Бир эле биз эмес, баары ушуну менен оройт экен. Мен кээ бир адамдарды билем да. Бирөө айтат, эми министр болуп коюш керек дейт. Министр болгону, губернатор болгону, эми бир премьер-министр болуп койсок жакшы болот эле. Эмгек книжкага кирип, паланчанын баласы ушу премьер-министр болуп Кыргызстанды башкарган деген сөз калыш үчүн алар премьер-министр болобуз дегендерди мен билем. Алар Кыргызстанды оңдой, мондай чоң ишти жасап жиберейин, тобокелге барып эмнеси болсо дагы күнү түнү иштейин эмес. Болуп коюш керек деген адамдар бар. Паланчанын балдары тынчыкты, бири губернатор болду, бири министр болду, бири спикер болду, бири президент болду деген сөз үчүн аракет кылгандары бар да. Барын эмес, мен кээ бирлерин айтып атам. Анткени алар ал кызматка барганга чейин күйүп сүйлөгөн сөзүн укпайсың. Же тигил же бул проблеманы минтип чечиш керек деп айткан сунушун же мыйзам долбоорун жазганын билбейсиң. Бирок тагы ошолор болуп калып атат. Мындай сөз бар го, малың барда баары дос, малың жокто кайда дос дейт да. Анан досуңуз азыр абакта отурат.
балким бул берүүнү деле көрөт го деп ойлойм аны. Эмне айтат элеңиз учурдан пайдаланып? Мен бир жолу сураган айткам, биринчиден ден соолук. Жамандыкты амандык жеңиптир дегенде биринчи ден соолук. Жамандыкты амандык жеңдиди. Экинчиден кайрат. Башка түшкөн кыйынчылыкты сынбастан жеңе билиш керек. Эгер сен кор болуп, ошол жерде жүдөп турганыңды көрсө, биринчи кезекте өзүң эмес, туугандарың кыйналышат да. Ошол өзүң үчүн болбостон туугандар үчүн мындай, үй бүлө үчүн мындай, балдар үчүн мындай тың болуш керек. Анан сынбаш керек, күрөшүш керек, эртеби кечпи өзүңдүн бир чындыгыңды мындай далилдейсиң. Тамагыңыз пишип калдыбы? Ооба, жүрүңүз. Мактаналы. Ооба, жүрүңүз. Кайсара. Несире, келиңиз, олтуруңуз. Достор, мынакей биргеликте жасаган тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Баарыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Келиңиз, эркек биринчи дамдап көрүш керек го. Сиз дамдап көрүңүз, анан биз алалы. Мына өзүңөр байкадыңар, тамакты Айгүл жасады, а мен кеңеш берип турдум да. Вообще кеңеш берип турмай, мен абдан мындай любимое занятием да. Көрөсүңөр, кээде президентке да кеңеш берүүбүз бар, өкмөткө дагы дегендей. Бирок кеңеш укса жаман болбойт. Мынакей Айгүл кандай жакшы тамак жасады. Сиз дамдап көрсөз ос деймиз, анан биз жейли. Жокмуш. Балалыктын даамы. Ар бир адам үчүн балалыктын даамы ар кандай. Бирөөлөр апам жапкан нанды сагындым дейт. Бизден айттык, биздин үйдүн наны эч кимдикине окшобойт деп. Баары өзүнүн апасы жаскан нанды ошентип айтат. Анткени ал ошого жаш кезинен көнгөн жана бирөө бар го. Мен дүйнөнү апамдын көнөгүнөн таандым дегендей. Балдар дүйнөнү ошо өзүнүн үйүнөн тааныйт. Даамын, жытын, түсүн, дүйнөнүн кайгы менен капаны, таарыныч менен кубанычты баарын ушул жаш кезинде алат. Ошол эмоционалдуу багажы менен өмүр бою жашап өтүп кетишет. Абдан даамдуу мындай эт ушунчалык жумшак болот экен деп ойлогон эмесмин. Анткени сүрсүгөн эт ал каттуу болуп калат го. Тар кыска убакытта ушундай жумшак болуп бышаарына мен биринчи жолу көрүп отурам. Тамагыбыз аябай дамдуу болуптур. Баарыңыздар ушундай тамакты жасап жеңиздер, дамдап көрүңүздөр. Анан сөзсүз түрдө Айгүл жеңемдин рецепти менен жасадым деп Instagram баракчаңыздарга белгилеп койсоңуздар абдан жакшы болот. Анан биз да кур келген жокпуз. Атайын сиздердин үйүңүздөргө конокко келатканда ата мекендик өндүрүш, үй кожойкесин атайын ата мекендик өндүрүш Кадыровдордун үй бүлөсүнөн мынакей май азыктарын алып келдик. Анан айтсаңыз агай, мен сизден бир нерсени сурайын дегем. Деги эле ошол биздин кыргыздын ата мекендик өндүрүшкө болгон оюңуз. Бул кыргыздын жанагы уйлары талада чөп жеп, бул бизде натуралдуу эч кандай ГМОсу жок кошулган майлар да. Курут, эмени колондуруу экен. Ооба. Бул эне менен экен. Алтайский курут дейт. Ата мекендик өндүрүлгөн товар эми биздин экономиканын негизин түзөт. Биз экспортташыбыз керек. Же сырттан келген импортты алмаштырып, өзүбүз өндүргөндөрдү жешибиз керек. Мамлекет ага шарт түзүш керек. Болбосо эми улуттук экономика деген болбойт. Биз импорт кылып эле балдарыбыз Россиядан таап жөнөткөн акчаны коротуп отура бергенибиз менен келечек болбойт. Мына ушундай азаматтар бар экен, мынакей сырттан келген товарларды өзүбүздүн товарларыбыз менен
алмаштырышыбыз керек. Агай, сиздерге чоң рахмат ушул биздин көрсөтүүбүздөн тартылып бергениңиздерге, учурдан пайдаланып сиздерге ушул шайлоодо ийгилик каалаймын. Кудай буюрса, бул ата мекен деген мен атам дагы ата мекен дейт да, анткени канына сиңип калаган окшойт. Бул канча мындайча бир легендалуу бир партия деп айтсам жаңылышпаймын. Ошо сиздерге ийгилик каалаймын. Марага жетиш оңой эмес агай. Марага жетиш үчүн көптөгөн тоскоолдуктар болот. Бирок ошол жана айтып коет го, вкус победы. Бул абдан сонун нерсе. Ошону татыңыздар. Сиздердин үй бүлөңүздөргө бакыт, анан небере чебереңди көрүңүздөр. Рахмат. Сизге да ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жеке өзүңүзгө ийгилик каалайбыз. Ооба. Достор, аты жөнүм Назира Бердиоğlu. Бүгүн биз баарыбызга белгилүү болгон Текебаев Өрүнбек Черкешевичтин үйүндө конокто болдук. Айгүл жеңе менен таныштык. Эмне дейбиз? Кызы менен дагы таныштык. Баятамир айткан Айсара кызыбыз болот. Мынакей Айсара чоңоюп калыптыр. 5 жашында көргөм. Бой жетип дегендей. Кудай буйрса, бул биздин акыркы жолугушуубуз эмес. Мындай жолугушуулар көп болсун. Көрүшкөнчө.